Сырт айылында ички жолдорду кеңейтүү, таштандылардан арылтуу иштери колго алынууда. Эң негизгиси жолдордун оңдоп түзүүдөн өткөрүлүшү жергиликтүү калк үчүн да жакшы саамалык болуп калды. Жергиликтүү бийликтин колдоосу жана айылдаштарынын демилгеси менен уюштурулган бул аракеттин натыйжасында 3 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мен сырт айылынын тургуну болом. Ушул айылдын жаштары демилге көтөрүп, мана айыл башчыбыз, өкмөттөр кол коош кылып ушул жолдорду кеңейтип атабыз. Азыр центральный жолдун 3 километри бүтүп калды. Айылдын ичтеги жолдорду да бүт кеңейтип, президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылыга карата ушундай иштер жасалып атат. Кете турган. Учурда 400гө жакын кожолук жашаган Сур айылында 2013 жылдан бери суу тартыштыгы маселе жаратып келет. Жайкысын эгин талааларына суу жеткирүү көйгөйү жаралат. Буга себеп каналдын бузулуп, пайдалануудан чыккандыгы. Мындан улам жаңы каналдын долбоору иштелип чыгып, курулуш иштери жүрүп жатат. Бул каналыбызды Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланып, жалпы суммасы 52 миллион сомдон ашык сумма каралган. Кудай буйруса, ушул Гидротехстрой ишканасы утуп алып, Ош шаарынан бүгүнкү күндө иштери толугу менен жүргүзүп атат. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул болуп аткан канал Сур айылына түшө турган канал. Бул каналдын узундугу 1722 метр болот. Ушул канал болуп калса, ошол биздин Сур айылыбыздын элине, үлүш жерлерине толугу менен суу менен камсыз кылышка мүмкүнчүлүк болот. Себеби биздин айыл аймагында ошол Сур, Ормош, Бел айылдарыбызды ошол сууга суу маселеси өтө көйгөйлүү болуп турат бүгүнкү күндө. Ушул маселелер чечилсе, биринчиден үлүш жерлерибиз дагы, ошол үйдүн алдындагы турак жайдагы баягы огороддор дагы толугу менен сууга суу менен камсыз болуп, элге жакшы шарттар түзүлүп, элге мүмкүнчүлүк болуп калат. 52 миллион Дүйнөлүк банк караган бул Гаоян спасыга. Гаоян спасыга 52 миллион каралгандан кийин бул Дүйнөлүк банктын эсебинен курулуп атат. Дүйнөлүк банктын эсебинен курулгандан кийин булар Гидрострой утуп алган. Гидрострой келип, Ош Гидрострой уткандан кийин булар техникалар иштеп, техникалар менен келип, техниканы 17 февралда башталган. 17 февраль күнү келишип, ишти башташкан. Ошондон бери 1 километр 958 метр бүттү. 958 метр почти 1 километр бүттү да, эң основной жокорку жерлер. Калганы маятка алып келип азыр саганбыз. Машы 700 1 километр 722 километр бүтүш керек. Ошону менен кылып техникалар иштеп атат, бардык нерселер жакшы. Канал куруу иштери быйыл февраль айынан башталган. Жаңы канал пайдаланууга берилсе, эми жергиликтүү калктын сууга болгон муктаждыгы чечилип, сууну коромчусуз пайдаланууга шарт түзүлөт. Максуда Кудайбердиева, Батма Маматумар кызы, Азатбек Курбанбеков, Алтын бешик жаңылыктары.